Атағы алайға, даңқы далайға кеткен деген сөз айтылу Ахиллеске құп жарашат. Ал өзінің күштүүлүгү, сымбаты, өжөрлүгү менен көкбөрү сүйүүчүлөрү арасында эң көп көрман топтой алды. Бир кезде үй иштерине колдонуп, араба сүйрөп жүргөн ат кантип атактуу болду. Анын жылдызын жандырган ким? Көкбөрүдө жекеме-жеке чыгуунун чебери, ортону атаандашына ою менен алдырбаган легендарлуу Ахиллестин таржымалын айтып беребиз. Алдыда бул аргымак тууралуу кызыктуу 7 факты сизге сунуштайбыз. Эң көп байге уткан аргымак. Алгач Ахиллестин ийгиликтерине токтололу. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 2 жолу, президенттик кубокту 5 жолу, Норус турнирин 5 жолу, 9 май турнирин 2 жолу, Манас оюндарын 1 жолу жеңген. Казакстанда өткөн Экспо 2017-де 2-чи орунду ээлеген. Мындан тышкары турнирлерде мыкты аргымак наамын бир нече жолу уткан. Автоуна утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О утушоңой. Экинчи факт, белекке берилген ат. Ахиллес алгач Көкбөрү федерациясынын башкы калысы Марат Сырдыбаевдин аты болгон. Марат Сырдыбаевдин уулу 1 жашка чыкканда Руслан деген досу Ахиллести баласына белек кылган. Ахиллестин атасы Гастон деген таза кандуу, энеси жогорку таза кандуу жылкы болчу. Марат Сырдыбаевга 1,5 жашында келген, аты Гастон болчу. Атасынын атынан коюлган. Мунун туугандары да бар, бирок бири дагы күчтүүлүгү, сымбаты жагынан буга жеткен жок. 5-6 жашына чейин Марат Сырдыбаевдин колунда жүрдү. Улакка минип жүрчү, ошондой эле ортодо ойноого жөндөмдүү экенин көрсөткөн. Бирок Кабылан командасында легендарлуу БТР сыяктуу мыкты аттар болгондуктан оюнчулар буга көңүл бурушчу эмес. Гастон алмашууга чыгуучу ат болуп эле турчу. Марат Сырдыбаев Ахиллес тууралуу буларга токтолду. Ортодо бул ат кайын журтумдун колунда да жүрүп калды. Кайнимдин Торка деген атын Кабыландын оюнчулары жактырып калып, кайниме Торканы Гастонго алмашып туралы десем болбой жатып параң көнгөн. Алар деле Гастонду балашкан эмес, араба сүйрөтүп, чарба иштерине колдонуп жүрүшчү да. Кийин өкүнүчтүү, негизи араба тарткан аттар күчтүү болот. БТР дагы башында араба сүйрөп жүргөн ат болчу. 4-чү факт, $25,000 сатпай, $10,000 сатылган. Бир жолу Казакстандан балдар келип, оюнга сурап кетишкен. Ошол оюнда мунун ортодо ойногонун жактырып, дароо $25,000 сурашкан. Минтип көзгө ийине баштаганда Сырдыбаев сатпайм деп чыккан, бирок шартка байланыштуу сатууга туура келген. Өзүбүздө калсын деген ой менен казактарга сатпай $10,000 таластыктарга берген. 2013 жылы Таластын жигиттери алып кетишкен. Ахиллес деген атты ошолор коюшкан. Талас Бегалиев, Көкбөрү федерациясынын президенти. Ахиллести Кабыланда жүргөндөгү оюндарын көргөм. Оюнга жөндөмдүү экенин байкап, дароо Таластын командасына сатып алалы дедим. Бул аттын көк беттигине, өжөрлүгүнө кызыккам. Ынтымактын багына келген ат деп баарыбыз жакшы көрөбүз. Кабыланда жүргөндө көзгө илинбей калышы толук мүмкүн болчу. Себеби ал кезде аларда жакшы аттар көп эле. Бул келгенде эле сарайдагы аттарга кыр көрсөтүп, тез эле атаман болуп алган. Ошондон улам тарыхтагы Ахиллестей баатыр, кыйын ат болсун деп атын Ахиллес койгон. Мүнөзү мындай жүргөндө жоош, бирок башка аттарды көргөндө, оюнга чыкканда кыял жоругу таптакыр өзгөрөт. Аттарды көрөр замат чатак салып, кубалап, тиштеп, жетер жерине жеткирмей адаты бар. 5-чи факт, акылдуу. Акылдуулугу бул ат оюнга өзүн-өзү даярдайт. Өзүнө абдан таза, чыла жерге жатпайт. Көп жыл оюн таласында жүрдү. Бир да жолу жаракат алган жок. Аттарга катуу урунбай, өзүн дагы, үстүндөгү кишини дагы жаракаттан сактайт. 6-чы факт, таласка келгенде муну алгач Алтынбек Кожогулов, андан кийин Урмат Раушан уулу минип оюн көрсөттү. 2015 жылы Ахиллестин жылдызы жанып, белгилүү БТР лазер деген аргымактар менен тирешип, ортодон аларды сүрүп чыгарды. 7-чи факт, $10,000 сурашкан. 2016 жылы көчмөндөр оюндарында казак туугандар сатыңыз, $70,000 азыр санап беребиз дешкен. Ошол учурда $100,000 десем дагы алып кетишмек. Аларга бул атты сата албайм. Сата турган болсом мен Кыргызстанда жашабашым керек деп кутулгам. Урматтуу көрөрмандар, эгерде бул чыгарылыш жакса,
класс коюп, каналга жазылууну унутпаңыз.